бизнес класска чыгам деп аткандарга уже данный время экзаменден өтүп коюңуздар, интервьюдан өтүп коюңуздар. Суду тырс эткизип ачат. Бир эле уртайт, кечине уртайт, кайра коюп коет да ордуна. Ошол момент жакпады да мага. Анан баягылар ойлойт окшойт. Кээ-бирки водительдер, комфорт плюс, экономдо жүргөндөрчү. Бизнестин баягылары, водительдери всегда чиперет, всегда жүгүрүп чыга алат. Мага ошондойлор айткандар болду да. Аэропортто туруп калсаң, ошентип келип сурайттар да. Всегда тарс эле жүгүрүп түшүп ача каласыңарбы? Анан обязательно Клиенттердин айырмасы барбы ком? Клиенттердин эконом айырмасы, конечно, бар да. Экономдо каяктагы суроолорду бере берет го. Комфорт плюста андай суроолор жок да. Экономдо кандай суроолор берет мисалы үчүн? Машина өзүңдүкү, Москвада эмнеге жүрөсүң? Чын? Ошондой суроолорду берет да экономдочу. У вас что-то в машине какой-то запах есть. Деп эле койгондор болот да. Ассаламу алейкум экендештер, амансыздарбы? Бүгүн бизде конокто бизнес класста иштеген Орозбек деген красавчик. Ал эми оң тарабында биздин Мира эжебиз. Мира эжебиз Комфорт Плюста иштейт туугандар. Мира эже кандайсыз? Жакшы. Амансызбы? Сон. Орозбек кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшысызбы? Азыр мен Мира эже сизге бир суроо да. Мына караңыз. 24 жаштагы инибиз бизнес класста. Ушундай жаштарга кандай бир мотивация бересиз эже? Буларга иштеш керек. Молодец, мен азыр сыймыктан атам Ороз менен. Тем более бизнес иштейт экен. Ушундай негизи биздин кыргыздын балдары иштеш керек, только кыйын, ооба. Мен айтам го, молодец, жаш болсо дагы баягы акыл укуш да булардынчы азыр. Ушундай ийгиликтерге жетип, буйруса баягы комфорт плюс деп баягы конуп алыптым да менчи. Бизнестен дагы чоңдор эмне эле? Элит. Пример элиттер. Пример элиттерге жетип эле. Ооба. Все, рахмат. Ассаламу алейкум туугандар, дагы бир жолу амансыздарбы? Орозбек красавчик менен бүгүн интервью кылабыз. Ороз кандай укам? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшысызбы? Жакшысызбы? Укам бул бизнес класс Бул бизнес класс. Машинаң тууралуу маалымат берчи. Бул машина негизи арендага айдайм. Арендасы күнүгө 5,5 миңден. Машинанын жылы 2019. Кыймылдаткычтын көлөмү 2. Дизель. Экономичный болот экен дизель чындыгында. Соляркабы? Солярка. Полноприводный, кышында кыйналбайт экенсиз, ошол. Полнопривод деген кандай 4 баллон тең иштейт? 4 өтүнүң тартат. Иним болуп кетипсиң. Буга чейин кандай машина минет элең, Ороз? Буга чейин Мерседес айдап жүрдүм. Бизнес класска чейин. Бизнес класска чейинби? Бизнес класска чейин Аризо айдадым. Аризо, Камри айдадым. Комфорт Плюста көп жыл иштедим. 2 жылдан ашыгыраак иштедим Комфорт Плюста. Машинаң бир ичин мактанбайсыңбы, кам? Музыканы өчүп коесуң, авторский неме болуп, бала болбосун. Так, Ороз. Машинанын ичи ушундай братан. Белый салондо. Охо, кам. Маза го, а? Ана? Бизнесте ушундай суулар жүрөт всегда. Сууну ошол жака койсуң бе? Мына жерге кой эле негизи. Жок, буяка койсоңуз да болот. Эми буякта жакшыраак да. Сырт суу экен. Анда укам ичине кирели дагы сүйлөшөлү ичинде, а? Кет. Ороз инимден азыр машинасынан чыгып кеттабыз. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Белез парты барыңыздар билесиздер. Бул парттын проценти болгону 1% туугандар. Парковый самозанятый болуп иштесеңиздер болот. Жана ошондой эле азыр жакшы бир жаңылык чыгаптыр. Ушундай электронный путевой лист. Бул путевой лист официалдуу. Любой жерде өзүнүн юристтери бар, жооп берет экен туугандар. Анан любой документ, кисар, писар, таксигерет документтер бүт баарын жазам берет. Мен атыман келип ушул партта иштесеңиздер, 1 жуманын ичинде сиздерге 1000 рубль балансыңызга салып берет туугандар. 1% Белез паркында. Бир айлантырып билен барасам дейт. Бир азыр көрөлү вожденияларыны. Ороз 5,5 миң төлөйсүңбү ошондо арендага? Ооба, 5,5 миң. На данный момент ушул азыркы убакта кандай болот такси? Азыркы учурда бизнес класс чындыгында кичине слабыйлашып калды. Заказдар 1 саат күтүп калган, 2 саат күтүп калган учурлар болуп калды. Мен бизнеске чыкканыма көп деле болгон жок негизи. Сөйт өчүрүп коелу мен. Кайык болмогон мен болсун. Бизнеске чыкканыма 4 ай болуп калды. 4 айдан бери иштеп атам. Жаңы жылдан кийин жакшы эле сулап калды. Эми январдын аягында башталат жумуш деп атат эми. Кандай болот?
Буга чейин комфорт плюс иштеген элеңиз? Комфорт плюс айдап жүрдүм. Чери, Арезо. Эгерде сиз мигрант болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Регистрацияңыздан мөөнөтү убактысынан өтүп кеткен болсо, анда сизге границага барып келүү абзел болот. Эгерде сиз ишеничтүү айдоочу таппай жаткан болсоңуз, анда мен сизге көп жылдык тажрыйбасы бар Элдияр агамды сунуштайм. Күн сайын Казакстанга каттайт туугандар. Эч кандай ортомчусуз түз барып, түз алып келет. Ушул телефон нөмерлерге байланышыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз. Камри деген машиналардычы. Ошол. Сон. Азыр учурда. Азыр жумуш жок деп атасың го? Аренда паренданга чыгып атабы? Эми аренда расходторду жаап коюп эле байгылтабыз, шүгүрдөп атабыз ошого. Эми таза 12 саат иштесеңиз өзүңүзгө бир 3000-4000 калат да. Азыр учурда калтабы? 3000-4000 калат. Буга чейин жакшы эле калып аткан, 5000ден жогору. Мен өтө көп деле антип тырышып иштебейм да. Эконом дода иштегенсиңби, иштеген эмессиңби? Экономдо иштегем, мен экономдо 4-5 ай иштегем экономдо. Анан калганы полный комфорт плюс бизнес. Мындан карай. Эконом менен комфорт плюстун айырмасын айтып кетчи мага. Эконом менен комфорт плюстун айырмасы деле жок. Жокпу айырмасы? Айырмасы жок. Чындыгында. Кандай айырмасы жок? Айырмасы бар дейт го көбү. Эми экономдо кээ бирки адамдар бар иштегендерчи. Өтө тытынып иштегендер бар да. Иштегенден бак эмеле ал иштеген мен айтпай эле коелу, канча иштейт, ал өздөрүнүн ар ким аргандай. Эртеге дагы неге иштеген айттың да бизге неме болбосун да. Билесиң го азыр. Анан неме айтам мен? Клиенттердин айырмасы барбы ком? Клиенттердин эконом айырмасы, конечно, бар да. Экономдо каяктагы суроолорду бере берет го. Комфорт плюста андай суроолор жок да. Экономдо кандай суроолор берет мисалы үчүн? Машина өзүңдүкү, Москвада эмнеге жүрөсүң? Чын? Ошондой суроолорду берет да экономдочу. Клиенттер, Клиенттер. Неге Москвага келдиң? Өзүңөрдө иш жокпу? Ошондой суроолорду бере берет экен экономдочу. Комфорт плюста андай баягылар жок да, чын. Жок, Экономдо көп конфликттер болот го пассажирлар менен. Кээ биркилер. 1 сомдо септегендер бар, Сдач күтүп берет го мындай. 500 сомго барсаңыз 510 сом берет, 500 рубль сдач күтүп бергендер бар да. Жардың көп. Комфорт плюста кандай болот анда? Комфорт плюста эми кандай десем, Иши жок сен менен, иши жок, тарс отурат, унчукпай кулагына наушник салат, жоксом Bluetooth сурайт. Ошол. Машина өзүң деп сурай берет деген. Экономдо ошондой. Экономдо болар. Мен деле экономдомун, бирок ооба тура эле ушундай суроолор бере берет. Машина өзүңкү, кредитпи, кандай, канча иштейсиң күнүнө деп. Клиенттер сурай берет да. Ошондой суроолор берет. Көп жардың бирокчу. Анан эң кызык жери баягы күнүнө канчасы иштесе болот. Кээ бирки эркек балдар чыгып алып туруп эле мен дагы ошол таксиге өзүмө машина алып туруп чыксам болобу, актайбы, туда-суда деп эле суроолорду бергенде учурлар да болгон да мендечи, кимде кандай. Ошондой учурлар болгон. Айным. Өтө сонун. Комфорт плюста андай эмес, Комфорт плюста анчалык деле эмес. Эми комфорт плюс менен немени айтчы? Бизнес класстын айырмасын айт эми. Комфорт плюс менен бизнес класстын айырмасы бир жокпу? Айырмасы булар бизнес менен комфорт плюстун айырмасы деле пассажирларда. Да? Бул пассажирлар өтө баягы бизнестин серьезный болот экен да. Мен биринчи чыкканда ошондо сразу байкадым да. Тарс чыгат экенсиң, эшикти ачып отургузат экенсиң дагы. Конечно, адрес сурап коюп эле болду, башка эч нерсе дебейт. Эки колдо ролду түк түз кармап, эч жакты карабай айдап кете берет экенсиң. Ошол. Таң каласың, таң калдың биринчи чыкканда? Биринчи чыкканда ошондой жаман какой-то волнение болуп калдым да, жаман тердеп эле жет пассажирлар жеткиргичем уже мен тердеп болбой калдым да. Биринчи ошондой болгон. Анан ушунчалык серьезный болот экен. Жок, өтө эле эмес эми. Грамотный да, өтө грамотный да.
Здрасте дейт. До свидания деп түшүрүп бересиз балды. Бирөө сурап коесуң адресте. Бирөөс адрес сурап коюш керек. Ушул жака барасыңбы деп, Анан бизнестин дагы жанагындай конфликтный пассажирлар болот. Болобу? Ооба. Мисалы үчүн? Мисалы үчүн кээде эшик ачып беришке успеть этпей калабыз да. Кээде эшик ачып бергенди успеть этпей калабыз. Ошондой учурларда пассажирлар эркек балдар болсо дагы, анча-мынча эркек балдар бар, эшиктин жанына келип туруп алат. Койчу? Ачып берет экен деп. Ооба. Кадимгидей нагыл турабы? Туруп алат, анан секин түшүп ачып бересиз. Отурат дагы анан машинанын салонун карайт, анан Bluetooth'ту сурагандар болот. Bluetooth кошуп берет дагы. Можно погромче деп эле сурай берет экендер. Ошондойчу. Анан у вас что-то в машине какой-то запах есть. Деп эле койгондор болот да. Типа өзүнчө интеллигентный дейт го, ошондойлор. Анан баягылар ойлойт окшойт, кээ бирки водительдер Комфорт Плюс, экономдо жүргөндөрчү. Бизнестин баягылары, водительдери всегда ачып берет, всегда жүгүрүп чыгат. Мага ошондойлор айткандар болду да. Аэропортто туруп калсаң, ошентип келип сурайттар да. Всегда тарс эле жүгүрүп түшүп ача каласыңарбы? Анан обязательно, бирок обязательно ачыш керек. Мен бирок жанагындай короткий 5 сомдук 6 сомдук заказдарда толтура да, данный времячи. Ошондой моменттерде короткий заказдарга мен түшпөйм. Түшпөсөң күтүп калбайбы анда? Күтпөйт. Кичине типа ачабы экен деп баягы кылып келет, акырын басыпчы. Аларга да түшпөй отура берем. Өздөрү келип отурат, анан алып барганда позвольте дверь открыть деп коесуз. Же болбосо хорошо дейт, же болбосо я сама деп эле өзү түшүп кетип калат. Неме комментарийга жаман нерсе жазбайбы булар? Комментарийге жазбайт. Пассажир эгер баягы водитель эшик ачып бербеди деп комментарий жазса, баягы кылбайт, жаап салбайт. Достуктучу. Да? Эгер тайный клиент дегенге кээ биркилер тайный покупатель, тайный клиент кандай болуп айтылат билбейм өзүм. Тайный деп койду, тайный клиент. Тайный клиент. Ошого ачып бербей койсоңуз, сөзсүз блокко кетет экенсиз. Менде андай болгон жок. Ошол. Айда бересиң баягы жака. Так. Эми ушу бизнес класстын требованиялары кандай ошондо ком? Кандай кылыш керек, эмне кылып жүрүш керек, күндө машинаны жууш керек, сөзсүз суу коюш керекпи, кандай требованиялар? Негизи сен экзамен тапшырганда кандай болот ошондо? Экзамен тапшырганда требованиясы суу болуш керек обязательно. Кичинекей суу болуш керек, Мен всегда мындай эле суудан коем. Этчи? Ушундай суу болуш керек сөзсүз, Ушундай 0,5. Канча турат эми бул ком? Бул блогу 300 рубль турат. Бир блокто 12 штук болсо, жана ароматный бер деп. Ошо магазинден алам. Күндө аласыңбы же кандай? Жок, эми пассажирлар ичип койгон болсо күндө алышка туура келет. Негизи баягы айтып атпайсыңбы? 500 короткий заказда да болот депчи. Ошондой короткий заказдарда ичеби сууну? Ооба. Мага бизнес класстын неси жакпады. Баягы пассажирлар, кээ бирки пассажирлар ошондой короткий заказдар түшүп калып туруп, тарс отурат дагы сууду тырс эткизип ачат. Бир эле уртайт, кечине уртайт, кайра коюп коет да ордуна. Ошол момент жакпады да магачы. Ошол учур жакпады мага. Ошондо баягы алмаштырышка туура келип калат да суудучу. Просто. Же болбосо собой алып түшүп кетпейт. Унча калбайсың бирок аларга да. Унча калбайсың. Просто тышас алмаштырып коюш болду. Москванын картасын жакшы билесиңби? Москвада мен чын айтсам, канча уже 4 жылдан бери машина айдайм. 4 жыл, 5 жыл. Без навигатор кете бересиң? Без навигатор. Азыр биз чыккан жерибизге азыр навигатор жок эле кетип бара аласың? Бара берем. Бир баягы карап аласың. Карап коем дагы болду, кете берем ошол бойдон. Негизи баягындай требования бар деп уккам да бизнес класста. Навигатор карабай айдаш керек деп ошочумбу? Бизнес класста навигатор карабай айдаш керек? Ушундай требования барбы? Жок. Карап айдай бересиң туурабы? Болду, навигаторду мынтип карап коесуз, всё. Болду, ал эч нерсе дебейт эч ким. Керкилер ошентип айта берет, анан шаарды жатка билишиң керек. Баягы ресторандар болот го, клуб, ошолорду жатка билишиң керек. Андай эмес негизи. Элитте дагы экзаменде ал нерсени сурабайт экен.
улицаны да сурабайт, жөн эле мындай эле дресс-кодторду сурайт, анан пассажир жөнүндө маалыматтарды да сурайт да ошондой. Да, молодцы. Анан бизнес класска чыгам деп аткандарга уже данный время экзаменден өтүп коюңуздар, интервьюдан өтүп коюңуздар, машинаны таап чыксаңыздар, иштесеңиздер эле болот. Мындай эки жакка кетип калбайчы. Да. Шүгүр кылып элечи. Көрүнүп атабы? Мен ороз. Мисалы үчүн мен эконом билем да. Анан бизнес класска экзаменден өтүп коюшум керек. Может там когда-нибудь бизнес класска чыгып калам деп мен өзүм ниет койсом, эмне кылышым керек? Ниет койсоңуз сиз Ниетиңизге жетиңде койсоң. биринчи очередь ниетиңизге жетиңиз. Жанагыдан эле кээ биркилер ойлойт экен, обязательно бизнес класска өтүш үчүн машинаны алып туруп, анан экзамен тапшырып видео интервьюдан өтүш керек экен деп ойлойт экен. Андай эмес, ошол баягыдан эле Яндекс Продон эле кирип туруп, обучение деген бар. Обучениега кирип туруп эле ошол жактан премиальный тарифтен эле өтүп койсоңуздар болот. Ошол жакта бар полностью. Мисалы үчүн экзаменден өтүп кетсем, бирок иштебей пока эконом жүрө берсем, кийин бизнес класска машина алып алсам, ошо жарайбы же дагы башынан экзамен тапшырышым керекпи? Сиз өтүп койгон болсоңуз, уже жарай берет ал. Жарай берет, а? Любой время чыгып кете бересиз. Светорго зеленыйга токтоп калдым. Зеленыйда токтоп турганга оңой сол жүрөт атпайбы сен? Эми сенде азыр кандай ниет болот? Же бизнес класс менен жүрө бересиң, же кандай болот? Мен азыр мындан дагы премьер элит отам. Элит көрөйүн деген ниет болотабы? Элитти көрөйүн деген ниет болот, ошол интереснейраак болот. Эми билбейбиз, эми көрөбүз, эми февралдан иш жакшыраак болсо бизнесте, анан элитке өтөбүз, Кудай буйрса. Элиттин арендалары канчадан? Элиттин арендалары точно мен билбейт экенмин, 12 миң, 13 миң деп уктум да, майбактардычы. Көрөбүз, машина тапсак, кай кылабыз. Канча миң десин? 12-13 миң. 12-13 миң? Ошондой деп уктум, зикирлер деле жана 00 дебиттер жүрбөйбү? Да. Ошолор 15 миң деп уктум да. Бул машинанын жылы канча? 19. BMW экен, а? BMW 520. Неме да, кээде угуп калам да, баягы көбүнчө ушул BMW-лар болсо, баягы отказ салат, бизнес класс заказ кылса, Mercedes күтөт көбү деп, ошондой чынбы? Жок, андай эмес. Кээ биркилер эми комментарийсине жазып коет. Не деп коет? Комментарийсине строго Mercedes деп жазып коет. Строго Mercedes жазып койсо, сага заказ түшө берет анда кандай? Түшө берет, но алсаңыз отмена кылып коет по-любому. Ал андай менде 4 айдан бери иштесем бизнес класста. Бир эле ошондой учур болду. Ошентип түштү, комментарийге указать этип койгон. Строго Mercedes деп да. Ошентип указать этип койгон. Башка андай нерсе болгон жок да менде. Эң көп чай алганың кандай болду, кам? Эң көп Чай береби негизи көбүнө? ооба. Берет. Эң көбү 3000 рубль. Болду. Алдагы кече жакын болду, кече жаңы жыл күнү. Кандай болду? Бир заказ түштү. Анан уже кетип атсам мага бая чалды. Пассажирим чалды дагы. Магазинге кирип мага батон алып келип берчи деп койду. Азбукага заказ кылган. Ошол жерден кирип батон алып келип берчи, мен сага акчаңды котором деди. Сбербанк номеримди айттым. Мага 1000 рубль которду. Еще поездка 800 рубль, короткий болчу. 800 рубль. Картасы менен төлөнгөн. Мен 500 сомго батон алдым дагы. Жандырып койчуку. Үйүнө алып барып бердим. Анан чыкты дагы, алып туруп эле, давай мен азыр сага картаңа дагы акча которуп коем. С наступающим деп туруп эле. 3000 которуп коем. Ал өзү чыккан жокпу ошондо? Пассажир болгон жок. Жок, болгон жок. Как тебе сен курьер катары көрдүң? Курьер кылып эле ошентип алып барып берди. Биринчи жолу болду, ошондо мен да таң калдым. Бизнесте да ушундай болот экен да. Молодец. Эконом деле чакырса болчу эле да негизи, бизнесте да алып. Но кээ биркилер бизнес заказ кылып туруп дагы доставка бере бергендер болду. Койчу? Ооба. Койсо бизнестенби? Ооба. Акчасы көптөр. Акчасы көптөр ошондой экен да. Типа баягысы посылкасы приятныйраак кетсинби деп.
неме жок, андай эмес. Менимче неме кылыш керек, балким посылкасы ишеничтүүрөөк кетсин деп. Балким экономго ишенбей, комфорттуу ишенбей бизнеске. Ошондой болушу мүмкүн. Молодцы, иним. Сен ырдайсың дагы, акама? Ооба. Ырдайсың, а? Ырчылык дагыласың. Ырчылыктагы той-тойлорго чыгып турабыз. Тойго барганда кийиништин кереги жок экен да? Кийиништин кереги жок. Ушул бойдон барам, тарс барам, кырдап туруп чыгып кете берем. Молодцы. Өтө сонун. Анан тойлор болсо, але-але деп койсоңуздар. Боло берет, э? Боло берет. Телефон номерин коюп коюн, а? Ооба, телефон номерим. Телефон номерин койсом, сенен гарантияда кантип эмне деп сурайт деймби? Кантип бизнеске аскөтсөм болот деген смстер көп болот. Айтып деле кое беребиз, ал кыйынчылыгы жок. Жардам берип койгон, э? Ооба. Тесттен өткөнгө жардам беребиз. Урматтуу достор, ушул видеону көрүп атсаңыздар, мен Ороз Инимдин телефон номерин коюп коем. Ороз Иним эгерде тойлор болсо, конечно, заказ кылыңыздар, сөзсүз ырдайт. Анан неме? Бизнес класска жардам бер дегендерге жардам берип кой, э? Ооба. Сөзсүз. Сапардын каналынан көрдүм дегендер болсо, акча албай эле жардам берип коем, э? Хорошо. Акча мынча бер, андай бер, мындай бер дебей, вот от души менен көрүп барса, сени сыйлап жардам берип коем, ама. Хорошо, сөз. Салондо көртасыңар отургандар. Ох, канчадан канчасын иштейсиң, Орус? Мен ночь иштейм постоянно элечи. Саат 8-9-дарда чыгам. Иногда 5-6-да чыгам. 12 саат. Строго. 12 саат. Ашып барса. А так 8 саат, 10 саат. Не үчүн ночь ден эмес? Эми денде баягыда жүрө албайсыз дагы, выделение полосада жүрө албайсыз дагы. Ошол себептен эле пробкада тура берет кезде саргайып элечи. Тажырлашып калат. Автобусный полосада жүрө албайсың деп. Бизде лицензия жок. Заказ кайсы жерлерде көп болот? Москва ичинде көп болобу? Заказ центрде кирсеңиз көрөк заказ. Центрге кирсең күтпөйсүң вообще, же күтөсүңбү? Күтүп каласың иногда. Көп күтпөйсүң, бир 10-15 мүнөт эле күтүп каласың. Каласың, а? Центрде мисалы бир 20 километр, 30 метр кеттиң, под Москва жака. Ал жакта заказ аз. Кайра центрге келесиңби? Кайра эле центрге кирип келесиң. Ал жактан бияка күт. Ал жактан бияка келесиң да, анан кайра заказ алып чыгып кетесиң. Ошондо кандай болот? Центрге келесиң, заказ аласың, кайра чыгып кетесиң. кайра ошентип иштейсиңби? Ооба. Айла жок да, башка эмне кылдайсың? Ал жакта күтүп көрдүңбү бир мындай заказ берет экен деп? Мен негизи мындай отуруп алып заказ күтпөйм да. Көрсүңбү? Жандырып алып. Өчүрөсүң келе бересиңби? Өчүрбөйм, линияда келе берем, заказ бербейт. По-любому бербейт. Кээде эле берип калбаса, МКаттан сырткарындачы. МКаттан кирип уже трешкага жакындагандан кийин уже берип баштайт да, жакшы заказдарды. Анан жаккан жери аэропортторго кымбат түшөт экенсиз, аэропорттон кымбат чыгат экенсиз. Анан баягы окшоп, комфорт плюска окшоп көп отурбайт экенсиз да. Тез берет экен. Тез берет, экономдуу эле. Тарс-тарс койчу. Мен эң көп отурганым 1 саат болду. Эң көп отурганым аэропортто заказ күтүп. Анан всегда эле машиналар аз болуп калат. Тарс-тарс эле кирип парковкага кирсеңиз эле уже кофе ичкенге жетишпей калган үчүн. А да? Жакшы экен анда. Коэффициент жанабы бунун менде? Коэффициент жанат. Экономдо иштеген болсоң, эконом комфорт плюс жанат го кыздар. Аны жанбаса керек экен. Жанбайт. Жөн эле мындай эле кызыл калат. Вот. Эң пик коэффициент канча менен алып көрдүң эле? 2.55 менен алгам. Койчу? Короткий заказ. Короткий заказ, ооба. 2.55 менен бардым, 7 мүнөткө 1900га баргам ошондо. Нормально. 5500 болсо, тиричилик алжак бир жака мертвый сезон болсо чыгартасың же иштеп күлүп коюп эле жүрөсүңбү? Эми аракет кылтабыз өзүбүзгө. Жашың 24-те, 24-те. Үйлөнгөнсүң? Жок. Үйленбе, койбойсуң. Үйленбе дейт го. Үйленбе да. План барбы? План бар буюрса. Молодец го. Красавчик. Күнүгө расход 8000 да. Расход 8000 ба? 8000, 8500, 9000ге чейин. Биякта 5500 аренда, минус 2000 солярка, минус 1000 сом супу, 500 сомго чай ичсеңиз керек. Мен 500 сомго. 500 сомдон деле көп кетет го дейм мен эки кишиге. 500 сом, 1000 сом ошондой расход болот да чай. 8000, а? 8500, 8000. Кыскасы 8000ди жабып туруп,
анан өзүң иштейт экенсиң да. Өзүң эми иштейин дегенде уйкуң келе баштайт. Жылана кете баштайт. Ошондой учурлар да болгон. Кээде аренданын да жаппай кирип кетип калган учурлар болгон. Ороз, сага зарыл эле 8.000 расход кетирип бизнеске иштеп, ондан көрө экономно иштебейсиңби? Суро. Ошондой айткандар барбы? Ошондой болот ооба. Неге жаныңды кыйнайсың? Мен деле баягы кылгым келбейт. Жанымды кыйнап тип көп аренда берип ойлоп кетем кээде экономдо эле же комфорт плюс эле жүрсөмбү деп. Бирок желание тартпай калат экен да. Койчу. Ооба. Жалгоо болуп каласың. Көп жүрбөйсүң да. Путевой листтен эле уже чарчап каласың, анан гаишниктер көп токтотуп берет го. Бунда көп токтотпойт. Токтотсо дагы праваны бересиз, десканы бересиз болду. Кээде регистрация сураса көрсөтүп коесуз. Анан основной пассажирлар текшерет экен. Анан кээде гаишниктер токтотсо, тарс токтойсузда айнек чүрүп туруп эле один десеңиз да ийжай деп коет экен. Койчу. Ошентип сурайсың. Да? Ооба, мен ошентип эле көп гаига ошентип коем. Один деп койсоңуз Кете бер дейт. кете бер деп коет. Көп экен да бунун эмелер, а? Гаишниктер токтотпогону жакты да. Мощный. Эме мына сен баягында тарифиңде бизнес катып турат да, туурабы? Ошол жерде эконом да бар жок? Жок, аякта бизнес эле бар. Айтайын дегеним, алыс жагын жасаң эконом жантып келе бербейсиң деп. Ошондой ой кетет да. Только бизнес экен да ал жакта. Только бизнес. Анан баягы водитель дейді кошо алсаңыз болот. Трезвый водитель? Трезвый водитель кошо. Бирөө мас болуп калса сага чалат. Ал не стоит го дейм. Официанттан иштебедим. Анан жандырып алып иштебедим. Вот акыркы сөз мына мисалы үчүн сени көрүп аткан болсо, мисалы үчүн бизнес класска чыгам деген мекендештер болсо, кандай совет бересиң? Стоит или не стоит? Экономдо эле иштеп жүрүш керек же бизнеске чыгыш керекпи? Эгер жакшы өзүңүздөргө тыкан жүргүңүздөр келсе, конечно, бизнес классты советую да. Мындай эркек бала, мен мисалы бизнес класска чыгып, мындай башкача ощущение алдым да. Кандай? Мындай типа өзүңдү карап калат экенсиң, всегдачы. Анан кандай десем? Типа баягы Сөзүң жеткизе албай атасың да? Сөзүмдү жеткизе албайтым да, просто айтыпчы. Мындай сен айтайын деген сөзүңдү айтып берейинби? Эгерде приятный көп жол жүрбөстөн, азыраак километр иштеп, терлебестен, приятный жытанып, жакшы өзүңөр мындай типа мындай такалып дегендер болот го. Ошентип жүргүңөр келсе бизнес класска чыгып атасың, туурабы? Ооба. Эгер азыр кээ биркилер жазышы мүмкүн, адамдын өзүнөн зависит. Антип жүрөбүш депчи. Эми карап көрөсүз сиздер да. Бул дагы оюн жеткизе албай атат. Бизнес класста ошол. Иштесе болобу кам? Иштесе болот. Анан кээ биркилер иш жок, заказ жок дей берет. Эми чыдап иштесеңиздер эле иш болот да. Иш болот, а? Болуптур инем анда сага ийгилик. Рахмат укам, убакыт бөлүп келип бергениңе. Бар бол, укам, рахмат сага. Акыркы сөздөрүң болсо сүйлөп кой укам мейли. Вот сага. Акыркы сөздөрүм ошо, бизнес класска чыгам деп аткандар чыгыңыздар, коркпой эле. Баягы андай заказ жок болот, аренданы жабылбай кыйналып калам деп ойлошунун кереги жок. Аэропортко 2 жолу тарс пустой түшүп да болсо, 2 жолу түшүп койсоңуздар болду, ошону менен аренда жабылып кетет. Болду укам, болуптур, майны, ишиңе керек.